Аламүдүн жана Ысык Ата райондору боюнча финансы полициясы ири суммадагы салык төлөөдөн качуу фактысын аныктады. Бул тууралуу мекемеден билдиришти. Маалыматка караганда, МИС ачык акционердик коомуна 2 юридикалык тарап ээлик кылат. Алардын бири офшордук компания жана жогорку кызматтагы аткаминерлердин биринин жубайы. Менчигинде 30га чукул өндүрүш, коммерциялык жана айыл чарба багытындагы кыймылсыз мүлкү бар ишкана милдеттүү төлөмдөрдү төлөбөй жүргөн. Ошондой эле акыркы жылдары ири кирешесине карабай нөлдүк отчетторду тапшырып келген. Мунун кесепетине мамлекетке 90 миллион сомдук чыгым келген деп айтылат билдирүүдө. Аталган компания 2009-жылы этти тазалоо жана өрөөн чыгаруу боюнча заводду реконструкциялоо үчүн Финансы министрлигинин алдындагы экономиканы өнүктүрүү фонду аркылуу 200 миллион сом өлчөмүндөгү бюджеттик суудан алган. Аны 2012-жылы төлөп бүтүшү керек болсо дагы кутулуу мөөнөтү 2 рет жылдырылып, 2025-жылга калтырылган. Андан кутулуу боюнча пайыздарын кыскартып салуу боюнча жеңилдиктер дагы каралгандыгы айтылат. Ошондой эле аталган компания университет, жеке мектеп, дүкөн, дарыкана, кампа жана цехтерге ижарага имарат берери кошумчаланган. Учурда иш иликтенип жатат. Эске салсак, МИС ачык акционердик коому жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаровдун жубайы Анара Жапарова ээлик кылат. Түндүк электр ишканасынын кызматкерлеринин жоон тобу бүгүн иш таштап, өкмөт үйүнүн алдындагы каршылык акциясына чыкты. Алар ишкананын жетекчисин алмаштырууда мыйзам бузулганын, саясий оюн болуп жаткандыгын айтышууда. Акциянын катышуучулары менен жолугушууга чыккан өкмөттүн өкүлү Марат Чолпонкулов энергетиктерди жумуш орундарына кайтып барууга чакырды. Маселени атайын комиссия түзүп, териштирүүнү, отурумдук жетекчиликке өздөрүнүн ичинен убактылуу бирөөнү дайындап турууну сунуштады. Сунушка ылайык комиссиянын курамына мамлекеттик мүлк фондунан, кесиптик кошуундар уюмунан, нааразычылык акциясына чыккан тараптан 3 киши кире турган болду. Маселени дүйшөмбүдө чечебиз, деди Чолпонкулов. Түндүк электр ишканасынын расмий сайтындагы маалыматка караганда, 27 октябрь күнү компаниянын директорлор кеңешинин чечими менен Бекмурзаев бошотулуп, анын ордуна Астаракулов дайындалган. Бул чечим мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду жана Улуттук энергия холдинг менен макулдашылгандыгы кабарланды. Астаракулов бул компанияда 2017-жылы коммерциялык директор болуп иштеп кеткен. Бүгүн эле Саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу Республикалык наркология борборунун кызматкерлери дагы митингге чыкты. Алар министрликтин алдына борбордун имаратын жана жайгашкан жерди жанындагы республикалык борборго өткөрүп берүү тууралуу сөз жүрүп жаткандыгын, андайга каршы экендигин билдиришти. Алар наркология кызматын өз алдынча мекеме бойдон калтыруу керектигин айтышат. Эгер эки мекемени бириктирсе, наркологияга көңүл тийиштүү деңгээлде бөлүнбөй калат. Эң башкысы, анын имаратын алып койгону жатышыптыр. Ал жерде атайын наркологиялык бейтаптарга ылайыкташылган жабдыктар бар, шарттар түзүлгөн дешет. Окуу китептеринин мазмунун, сапатын жакшыртуу максатында Республикалык илимий практикалык окуу китеби аттуу борбор түзүлдү. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлигинин сайтына жарыяланды. Маалыматка караганда, министр Алмазбек Бейшеналиев борбордун ишин уюштуруу үчүн китептерин чыгаруунун эффективдүүлүгүн арттыруу багытында тиешелүү адистер менен жыйын өткөргөн. Эске салсак, география жана табият таануу китептеринен, интернеттен алынган сүрөт, эскерген маалыматтар жана грамматикалык каталар табылган. Мындан тышкары, кыргызстандыктар буга чейин дагы китептердеги каталарга даттанып келишет. Мурдагы министр Гүлмира Кудайбердиева китептеги каталарга басмакана күнөөлүү деп келген.